Onu Kuveyттен telefondu күйгүздүк го. Мен сиздер менен учуп келдим да. Telefondu күйгүзгөндө бардыгы ваксабай мактала көрүн. Telefondu күйгүзгөндө биринчи СМС не келди дебесиздер. Көрүп атам да. Ата жеттиңизби? Апа жетип калдыңыздарбы? Ата кайерге жеттиңиздерчи? Кыз бул башкача болот экен да. Мына 500 эркек бир кыздын немесин актай албайт экен. Кечирип коюңуз. Эркектин өзүнүн орду бар. Бирок мына үйдө балдар бар да, сен алыстан сапардан келгенде балдар сразу пакетке азылат, кызың сенин мойнуңа азылат да. Атаке депчи. Ооруп кала турган болсо, чуркай турган кыз экен. Күйө турган кыз экен. Мен ушуну дагы бир жолу байкадым. Биздин жамааттын арасында бир кыз эмес, эки кыз эмес, үч кыз эмес, төртөө эмес, бешөө эмес, 7 кыз бар экен да. Бул не деген батыр эне булчу? Ушундай 7 кызды тарбиялап, 7 кызды өстүрүп, ушундай ыймандуу өстүрүп, себеби бул ыймандуу мындай Мехмет Султан убагында айткан экен да. Осмонский империя билесиздер канча жыл баскан? 610 жыл келет. Айтат, биз буларды буза албай, түгөтө албай койдук дейт. Биз буларды канча бузганы менен, булардын ар жакта энелери ыймандуу экен дейт. Кайта эле печат айтып төрөп атат ыймандуулар дейт да. Ошон үчүн айткан экен да. Эркек бузулса бул мамлекет эле бузулат. Бир аял бузулса коом бузулат депчи. Бирок жөн эле төрөп койбостон, ошону коомго ыймандуу кылып, адеп акылактуу кылып, бул эртең булар да балдар төрөйт да, мекенге кызмат кыла турган. 7 кызым бар деди го, апа туруп койгончу, таанып койсун канакей. Кайсы жерде отурат? Мына бул жерде Максат устаздын китеби бар. Мына Хидаятул Куран деген. Бул жакта Максат Дамылдардын китеби жазылган, келиңиз апамдар. 7 эмеси бар экен, машалла мынакей. Алла разы болсун. Аллах таала кыздарыңызды хафиза, Куран жаттаган, элге жерге кызмат кыла тургандардан кылсын. Мынакей байкебизге да бир Куран тапшырайык. Алла жашообузга береке берсин. Алла разы болсун. Барлыктардан умураңар жеңил болсун, кабыл болсун. Алла разы болсун сизден. Кыздарыбыз мына мен эле Куранга чөлөкмүн. Калгандары келип Машалла. бар Куранда алып барабыз. Баштайсыз мынакей, машалла. Алла разы болсун.